Сөзімдің башында барыңыздарды жақында Белградта болып өткен күреш бойынша дүниелік кубогында өзіңөрді татықты көрсетіп, байгелүү орындарға ие болушуңуздар менен чын дилимден силерди куттуктайм. COVID-19 илдетине карабастан машыгып, бардык тоскоолдуктарды татыктуу жеңип, өзүңөрдү аталган мелдеште татыктуу көрсөтө алдыңыздар. Биз ар бир мелдешти карап, күйүп, силерди колдоп, коштоп, жалпы элибиз колдоп турду. Силердин жеңишиңер жалпы кыргыз элине дем кошту. Силер биздин сыймыгыбызсыңар, биз силер менен сыймыктанабыз. Дагы бир жолу куттуктайм силерди. Жалпы мелдештин жыйынтыгы боюнча 3 алтын, 5 коло медалга ээ болдук. Буну биз сыймыктануу менен айтабыз. Ошону менен бирге жалпы командалык зачетто 2-нчи орунга ээ болдук. Мен айтат элем, ушундай дем менен барып, Кудай буйруса, алдыдагы Жапониядагы Олимпиадада дагы ушундай силер өзүңөрдү татыктуу көрсөтүп, кыргыз мамлекетинин желегин бийик көтөрүп, биздин гимнибизди ошол Олимпиадада дагы жаңыртасыңар деген тилекти айтмакчымын. Дагы бир жолу жеңишиңер кут болсун. Мен ойлойм, бул чоң жеңиштин башаты болсун. Мындан кийин дагы желегибизди бийик көтөрүп, намысыбызды талашып, биздин сыймыгыбыз болуп, мамлекетибиздин даңкын далайга кетирип, коргоп жүрүшүңүздөрдү чын дилимден каалап кетем. Рахмат сиздерге да бир жолу. Эл аралык мелдештердеги жогорку натыйжалары үчүн төмөнкү спортчулар жана машыктыруучулар акчалай сыйлык менен сыйлансын. Жуманазарова Мерим Рахмадиловна, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык деңгээлдеги спорт чебери. Медет кызы Айпери, кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргыз Республикасы. Изабеков Нурбек Канатбекович, Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу. Урматтуу Талант Турмаматович, урматтуу жыйындын катышуучулары, көмөк көргөзүп, куттуктоо иретинде ийгилик жараткан спортчуларыбызды жана машыктыруучуларыбызды жылуу кабыл алганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Мен 2010 жылдан бери Кыргыз Республикасынын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу болуп эмгектенип келем. Эмгегибиздин жана убактыбыздын көбүн машыгуулардын үстүндө өткөрдүк. Спортчуларыбыз жараат алып, утулуу ызасын тарткан учурлар дагы башыбыздан өттү. Ошол кыйынчылыктарга моюн сунбай, талыкпас үзүлүү эмгектин аркасында жана туура иш алып баруунун негизинде бүгүнкү ийгиликтер жаралды десем болот. Ошол ийгиликтерди жаратууда Кыргыз өкмөтүнүн, анын ичинде спорт агенттигинин жана күрөш федерациясынын ар тараптуу салган салымы жана көмөгү зор. Сөзүмдүн аягында жалпы кыргызстандыктарды келе жаткан жаңы жылы менен куттуктап, элибизге тынччылык, бакубат жашоо өнүгүүнү каалайм. Жана 2021 жылы боло турган Олимпиадада спортчуларыбызга көп жолдомо утуп, жогорку ийгиликтерди жаратуусун Кудайдан тилейм.
Ал эми биз машыктыруучулар ошол спортчуларды даярдоодо баардык билимибизди жана эмгегибизди жумшайбыз. Сиздерге чоң рахмат. Жуманазаров Рахмандил Кадыркулович, кыргыз күрөшү боюнча спорт чебери. Алишева Бактыгүл